Каракулжа районунун 1-май айылынын тургуну 94 жаштагы Эгемберди Аксакал тылдагы согуштун ардагери. Жалгыз гана кызы бар, ал дагы сүйлөөдөн кыйналат. Мен гербет кызы төтөбү, кичире кызы мен милата билем апам багам. Мен шурда тестем, жуан кыздар кызым бепин. Мен бир тугаттарым жуан кыздар кыз бепин. Каарыган кезде жашаган турак үйү эскирип жашоого болбой калган. Тамак ашка араң акча тапкан үй бүлө үй курууга чамасы жетпейт эле. Турак үйдүн азабын тарткан жаш үй бүлөлөрдү да кездешет. 4 жаш чүрпөлөрү бар бул атене өмүргө коркунучтуу үйдө жашаган. Жаш балдардан кооптонгон социалдык кызматкерлер балдарды ата-энесинен бөлүп атайын интернатка жайгаштырган. Ошентип жашаган үйүнүн жоктугунан жаш балдарынан алыс калып, косалыкта күн кечирип башташат. Ошо интернетке барганда эле апамды сагынаткан болчумун. Кичине деле алаксып аттым, бирок апамды сагынаттым. 2 ай жок. Жогоруда кыйынчылыкта турган үй бүлөлөрдү Каракулжа эли көңүл сыртында калтырган жок. Кол сунуп ынтымакта акча чогултуп жардам кылышты. Айыл эли биригип зарыккан 2 үй бүлөгө үй куруп беришти. Эми жаш балдардын, жалгыз кызы бар каарылардын да кубанычында чек жок. Жок жерден кайрымдуулар жардам берип жаңы үйлүү болуп калышы алардын түшүнө да кирген эмес. Тылолла, обураузун болсун, тилегил максатыгына жеткиле, акар жакарлы өлүбөсүн, левре көрүлөр, чевре көрүлөр, кыбыра көрүлөр. Ага туугандар селеман ойноп жүрсүн. Бактылуу болула, обураузун болсун, улардын урматы, кызыгаты көрүп жүрүлө бала. Бактылуу болула, бактылуу. Уларыбыз болсун, обураузун болсун. Чоң менен Рахмат ушу элге сүйүнүп атам. Жакшы ушу рахмат. Кубанычтамын. Ушу элге рахмат, сүйүнүп атам. Чындап балдардын келип. Мен чоңойгондо элге жардам берип, ушу неси жок болсо ошолорду алып берип, ошолорду жетким келет. Каракулжа районунун 1-май айылынын эли үчүн бул чек эмес, мындай соопчулук иштерди алдыда дагы улантышаарын айтышты. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушу Эгембирамдын үйүнө көптөгөн салымдар кошулду, Кудай кааласа. Ушу 1-май айылынын тургундары, Россия чет мамлекеттер жүргөндөр баары биригип ушу Эгембирамдын үйүн бүтүрүп берди, Кудай кааласа. Мен кирпичин көтөрүп бердим. Алладан кайсында. Дагы ушундай акыбалда жашаган айыл тургундары көп да, дагы ушундай иштер улантылабы? Кудай кааласа, Алла насип кылса улантабыз. Азыр мында Аксакал алып батасын берип, сиздерге рахмат айтып атам. Кудай кааласа, жакшы. Деме кылганын эч майтеке жок болгон, ким кылган, колунан келгенин кылды. Мына айылдан чыккан мигрант балдар өтө чоң поддержка кылды. Олордун менети өтө чоң да. Ошолордун менетинин негизинде мына үй бүттү. Олар жардам бербегенде бүтүрө албайт элек. Ушу чогулуп 5-6 баланын ортосунда эле идея чыгып, ошодон башталып кетти да. Аксакал эч жерде иштебейт болгон чейин кемпири менен эле ушул кичинекей үйдө жашап келген, Бул абабыз эми пенсияга азыр 90дон ашып калды, 100гө жакындап. О жаш кезинде неме болуп иштеген, койчу болуп иштеген экен. Совхоздо ар түрдүү жумуштарда иштеген экен. Согуштун тылдагы да керек. Согуш мезгилинде тылда катуу жаш кезин ошол мезгилде өткөргөн экен да. Анан абабыздын 3 эле кызы бар. Азыр бардык документтери колуна берилип, документ бардыгын бүтүрүп, немесе өткөрүп бердик. Эл өзүбүздүн милдетин аткарып бүттү деп ойлойм. Анан дагы бир жолу ушу 1-майдын тургундарына терең ыраазычылык билдирем. Ушул мына эл, общий эл колдоду. Эл колдоп, уже бир үй бүлө
жок болуп кетпесин, бир мамлекеттин жок болуп кеткенине бара деп, анан ушул үй бүлөнү сактап калалы деп, ошо акаларыбыз, агаларыбыз, инилерибиз, досторубуз жардамын аябай беришти. Общий баш этегине ошо бүтүшү бойдон ушу 530 же 550 миң ошондой болду. Мен эсебим бойдон башынан баштап мен кармадым да. Ошол анан ошолорго терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо жалпы 1-май айылынын тургундары ошолор баса белгилеп, анан мигранттар тарабынан акча келди, ошолорду айтсаңыздар. ооба. Мына ушуга кошумча берген Россиядан жардам берди мигранттардын ишине ийгилик. Анан мына айылыбыздан өзүбүздүн чыган жигиттер жардам берди, колунан келишинче достору жакшы жардам берди, классташтары. Ошол